Азыр эми муну бузасаң болот да, бузуп 2,5 метр наракка жылдырасыңар. Ошол театрдын первичный документиндеги забор мына бул. Азыр мына схема боюнча биз полный биздики болуш керек экен да, берчи. Маданият министрлиги бул область, шаар, наоборот кызыктар болуш керек да, мамлекеттик объектин сактап калыш үчүн. Облустук Барпы Алыкулов атындагы драма театры коргоого алынган тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Деген менен театрдын артындагы жер кезегинде бир нече адамдарга сатылып кеткен. Маданий мекеменин аянты улам кыскарып, эми театрдын кампасы да бузулуу алдында турат. Муну бузасыңар дейт да, азыр утулган адамчы. Мурда биздики болгон 14 метр. Азыр булар документ кылышып алыптыр, биз түшүнбөй атабыз. Мунундан гана бияк иштелип турат, 6 метр. Жеринен бери өткөрүп алып, директордун печаты эмес, отдел кадрдын печатын басып кетишет. Ошол театрдын первичный документиндеги забор мына бул. Бул театр курулганда ошол мына бул забор кошо эме болгон экен. Мына бул забор ушундай 12 бияка өтүп кетет эле. Анан мына бул жер дагы ошол театрдын жери болгон экен. Кийин баягы 2000 канчанчы жылдары жана область жоюлганда областтык мекеме уюмдардын баары шаардын балансына өткөн да. Өкмөттүн 608-токтому менен өткөн. 608-токтомдо театр жок. Себеби бул тарыхый объект үчүн ал тизмеге кирген эмес да, бул Маданият министрлигинде эле калган. Бирок кандайдыр бир себептер менен булар 532 деген бир токтом менен шаар өздөрү эле комиссия түзүптүр. Театрдан бир дагы адам жок, мүчө. Анан Балтабаев деп директордун колун коюптур дагы, отдел кадрдын печатын басып туруп, Госимуществодон дагы жаңы токтом чыгартып алышыптыр. Биздин эле пожар болгондо суу сакталган да бу жерде. Чоң ичканаларда мурда союзмада билесизби, обязательно пожарный неме болгон, суу сакталган. Бул жер ошондо 2001-жылы сатылып кеткен, ошол жердеги. Сатылып кеткен, ушул полный эле. Полный сатылып кеткен. Ошо аз даярдап, неме салышат. Мурун ошол жерге чейин силердин аянттар болгон да. Болгон экен мурда. Кийин анан аз-аздан сатылып кеткен. Азыр эми муну бузасаңар болот да, бузуп 2,5 метр наракка жылдырасыңар. Болот атпайбы? Ичкергечи. Бул качан курулду эле? Бул 2019-жылы курулган. 2019-жылы. Ушул мына общий неме наркы жака чейин барат да, бузулган болсо. Наркы чейин барат да, но. Бу жерде 3 адам сатып алган экен да, мунун азыр айткан киши сатып алган экен. Бул эми дагы бирөө 3 адамдын жери да бул. Аз-аздан сатып. Театрдын аянты баштапкы абалында 74 сотук деп ченелген. Бирок облус жоюлгандан кийин 2001-жылы мекеме мэриянын карамагына 532-токтомдун негизинде өткөн. Бул документта мэриянын атайын кызыкчылыгынын негизинде түзүлгөнү айтылат. Анткени 608-токтомдо мэриянын балансына берилген 140 объектинин тизмесинде театр имараты да, жер тилкеси да жок болгон. Ошентсе да шаарга өткөндөн бери жерлер сатылып, театрдын аянты 54 сотукка кыскарган. Ушул тапта болгону 48 сотукты ээлейт. Талашка түшкөн 6 сотук жердин чуусу шаардык соттон башталып жогорку сотко чейин жеткен. Стройка курулган жер ары жака 2 метр 70 сантиметр өтүп кетти деген доо менен бүгүнкү күнгө чейин соттошуп жүрөбүз. Сот жогорку сотто каралып бүттү, биринчи, экинчи инстанцияда соттордун чечимин күчүнө калтырып койгон. Ошого азыр коллектив, Барпы театрынын коллективи бул жерге уста салбастан өзүлөрү мээнети менен куруп, эми бүгүнкү күндө сот ушу адилетсиз чечим чыгарганга байланыштуу азыр ушу жогорку турган инстанцияларга бардык каттарды жамааттын атынан жөнөтүлгөн президентке чейин. Биздин эле пожар болгондо суу сакталган да бу жерде. Талаш жаратып жаткан жер тилкеде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулган суу сактоочу кампа жайгашып турат. Мындан сырткары театрга тиешелүү декорацияларды коюучу жайда кызматкерлердин демилгеси менен өздөрү курушкан. Эми бул тосулган дубалдар театрга тиешелүү буюмдар турган кампада бузулушу керек. Анткени бардык инстанциядагы соттор жеке ишкердин пайдасына ушундай чечим чыгарган. 74 сотук болгон болсо, булар мэрияга өткөзүп алган күндөн баштап сатып туруп, бизге 54 сотук деп берип атат. 54 сотук калган деп. Биз бүгүнкү күндө ченесек, ошо 54 сотук да жок да. Азыркы кезде бир 48 сотукка жакын гана жер калып атат театрдын территориясычы. Анан булар 2004-жылы госактыны башкадан чийишкен экен. 2004-жылы госактыны башкадан чийип 54 сотук деп эме кылган экен. 2011-жылы
бул жер капиталдуу ремонт болгон. Маданият министрлигинен келген жанагы тарыхый объекттерди коргоо департаменти менен келип, мэрия менен биргеликте атаяң бунун эмесин такташкан экен. Территориясын тактаган экен. Бүгүн ошол территорияны сатып жүрүшүп атышат да. Мэриянын эмес. Анан мэрди дагы алып келген биз бу жерге, губернатор дагы келген, өкөтөн келген, келип мен аларга түшүндүрүп айткам. Жалал Абад шаарында жападан жалгыз бир здание маданий очок калды. Калганын баарын сатып бүттүңөр, эми ушуну сактап калайлы. Десек биздин юристтер сиз барып көмөктөшөт, буну алып калбасак болбойт деген. А мэрдин юристи жогорку сотко чейин барды да, биз менен кошулуп барып, төлкө ошол сатылгандыгы туура деп туруп бизге карама-каршы иштеп берди да. Бардык эмеде. Анан кечээ биз атаяң ушундай эме кылдык эле, мындай Жалал Абадтын жок дегенде эли билсинчи шуну. Болуптур сатып бүтүшүп атышат. Шуну эл билип койсун, эртеге ушуну дагы мурда иштеп кеткен директорлор сатып ийт деген сөз болбосун деп. Анан түнү менен уже бар жоктон чалышып, Маданият министрлигинен бери чалдырышып, митингди токтоткула депчи. Эми Маданият министрлиги бул область, шаар, наоборот кызыктар болуш керек да, мамлекеттик объектин сактап калыш үчүн. А булар тетерисинче жасап атышат да. Эми бүгүн саат 2-ге мэр чакырган. Мэрге азыр документтерди апарып көрсөтөм. Эгерде азыр эме болсо, силерге дагы ошо документтерди бир сире көрсөтүп койсок, мында факты менен эме кылганыбыз жакшы да, далилдегенибиз жакшы. Анан жөн эле курук сөз болуп калбаш керек. Мен азыр ошол документтерди ал кишилерге барып далилдейм баарын. Кандай болгон, кайсы жылы сатылган, кайсы жылы бүт баарын ошол документ менен мэрге далилдеп берем. Андан нары жагы мэрдин өзүнүн сөйөсүндө болот. Театрдын курулгандагы 60-жылкы первичный документте мына театрдын зданиясы турат, мына территориясы, мына салкын кафеси дагы театрга караган илгери. Бул театрдын жанагы артисттер үчүн атайын жанагы кофейня деп койгон экен, жанагы кофе ичип тура турган эме болгон. Анан мына азыркы аллея, мына бул жерде мурун көчө, Советский көчөнүн уландысы өткөн, мына Советский көчөсү келип токтотот, бул жака өтүп кетип атат да. Кийин буну азыр жана Пушкин аллеясы кылып койду, бул муниципаль эмеге өтүп кетиптир. Азыр кийинки өткөн территория мына бул. Территория өтүп өткөн да театргачы. Мына бул жер бул салкынды тоже эме кылып ишкен, сатып ишкен салкын территориясын. Мына бул жерден мына бул тепло эмеге өткөн жол бар болчу. Ал жолду уже салкын тосуп алган, аердичи. Анан буну дагы белгисиз мөөнөткө деп туруп берип ишкен экен. Салкынга берип ийген, белгисиз мөөнөткө пайдаланууга деп берип ийген. Алар шарт жерге келип туалет курган, театрдын территориясынын манын ичине курган, мына бул жерге туалетте дагы азыр туалет турат да. Бунун ичинде азыр туалеттин жерде. Бул биринчи документ ушул театрдын эмес. Бул 74 соток болгон бардыгы. Себеби мынаны кийин жанагы мына азыр котельный турат да, котельный да театрга деп курулган. Анан 74-жылы котельныйды жанагы нар жака биринчи мектепке эмелерге улангандан кийин муну теплокоммуникацияга өткөзүп беришкен экен. Котельныйды. Котельный ушу менен кетти. Ага эме жок. Бирок театрдын өзүнүн мына территориясы калган да. Калгандан кийин булар жанагы эме жоюлганда, областтар жоюлганда өкмөттүн 608-токтому чыккан. 608-токтом барбы сизде? 608-токтомдо эме жок театр. Ал эмеге кирген эмес. Анан мына бул жерде дагы мындай документтер. Мынаны биз көтөрүп атабыз, мына 538-токтом менен өткөзүп алып атышат мэрияга. Бу жерде 54 соток деген өтүп атат. Мына 608-токтомго таянып атышат, бирокчу 608-токтом негизинде деп. Мына 608-токтомдо эме жок. Театр жок ал тизменин ичиндечи. Анан карагыла, эң кызык жери мынаны өткөзүп алып атканда мына Айтбаев, Асанбаев, Айсариев, Бокош дейт бир адам жок театрдан. Булар шаар өзү эле комиссия түзүп атат дагы, анан кийин мына бул жерге принял, сдал деп туруп эле мына Балтабаевга кол койдуруп алып атышат. Бирок мына кол Балтабаевдин колу эмес, биринчиден. Экинчи мына бул печат театрдын гербі эмес, отдел кадрдын печаты. Отдел кадрдын печаты менен эле шаарга өткөзүп алып атышат. Еще бул жерде заводдон келген автобус болгон, Тарызы деген автобус. Бүгүн ал автобус жок. Мэрияга кеткен боюнча ал дайынсыз ал автобус каякта экенин биз билбейбиз да. Эми мурда азыркы мэрдин буга тиешеси жок. Бул ошол жанагы 2009-жылкы мэрдин убагында болуп атат да. Бул өтүп кеткен. Эми мындай Кыргыз Республикасынын эмесинде мындай мыйзам турат атайын. Бул мыйзам 2016-жылы 29-июнда чыгып атат. Мына бул жерде жазылып атат. Мамлекеттик жана муниципалдык менчик болуп эсептелинген бардык маданият жана искусство объектилери менчиктештирилүүгө жатпайт деп турат. Бул деген сатылбайт деген сөз. Бул мыйзам болуп атат. Булар сатып атат. Ладно, 2000 канчанчы жылы сатып атат? 2009-жылы сатып атат да, 2009-жылы сатып атат да.
Бирок атайын мыйзам кабыл алынгандан кийин мына бул мыйзамдын уландысы бар. Мен бул кишиге кечээ айттым эле. Бул жерде мынтип атат. Эгерде ошол мамлекеттик объектлер жана социалдык тарыхый объектлер сатылып кеткен болсо, соттун чечими менен кайтарылат деп турат. Себеби бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, садиктер, жанагыдай сатылып кеткен мыйзамсыз объекттер кайра соттун чечими менен кайтарылып атат. Биз бардыгын көрсөткөнбүз. Bundan сырткары өкмөттүн токтому дагы бар. Кайтарылсын ушундай мыйзам сатылып кеткен объекттер дегенчи. Эми мынаны эме болуп атат. 2004-жылкы мында эле жанагы. Эмеде булар госакты чийип атышат. Эмеге? Мэрия жаңы госакты чийип атат. 2004-жылы уже. Мына 2004-жылы себеби тиякта милдеттендирип атат да. Мына 2004-жылы чийгенде мына бул эмени чийип атышат. Бизге 54 сот жери менен ушу театрдын эмесин кылдат. Бунда уже алдыгы кафе, курулуп кеткен кафелер, мына бул эмелер. Мына бул жакта салкынын территориясына чейин кирген территория бүт театрдын территориясы болуп атат. Бирок бул сатылып кеткен, булар жок. 2011-жылы театрды капитальный ремонт кылып атышат. Мында капитальный ремонт кылганда Маданият министрлиги менен атайын мындай ошо эме түзүлүп атат. Мына бул жерде түшүндүрмөсү менен мындай кылып туруп кайрадан чийип. Мына бул уже эң акыркы документ да, бул 2011-жылкы документ мына. Мына бул эмеде мына театрдын территориясы мына көрсөтүп атат. Здания турган жайы, андан кийин корголуучу эмеси, ограждениясы, мына бул ограждение, мына бул күрөңдүн ичи, охранный зона деп атат. Мына бул сарысы, буферный зона деп атат, мына көгө. Муну чийип атат мына. Андан кийин мына бул жерге ошол түшүндүрмөсүндө бүт территорияны жазып атышат. Аркасы мисалы үчүн 45 метр, мына бул бүт эмеде көрсөтүп атат да. Мисалы үчүн аркасында 40 метрге чейин эч кандай мындай театрдын ансамбль деп коюшат. Жанагы архитектурный проектисин бузбай турган зданиялар гана курулуш керек. Ал дагы тарыхый департаменттин уруксаты менен деп жазылып турат бүт баары. Анан театрдын охрана зонасы көрсөтүлүп атат. Мына аркасы биз тоскон жер 14 метр деп атат. Мына 14 метр, мына жерде мынага чейин 14 метр архитекторлор. Мына стойкаларды изи турат мына бул жердечи мына. Биз ушул стойканын ордун забор кылып тосуп атабыз да. Себеби билесиздер да. Bir жылы мына бул жерде меди училищеде жанагы бир студент кыздар бир баланы өлтүрүшүп, алып келип жерге таштап коюшкан. Театрдын аркасындачы. Бир ачык болгон да. Bir ай биздин ушу жерде театрдын кызматкерлери сурак берген тергөөгөчү. Ошонун анан мына бул жерде биздин гаражыбыз бар. Машиналар турган. Анан кийин буну биз тоспогонго башка вариантыбыз жок болчу. Себеби уурдалып баштаган баары жок. Театрдын өзүнүн склады дагы жок. Себеби бул дворец культура деп салынган, театрга ылайыкташтырып салынган эмес да, бул кийин театр болгон. Ошон үчүн биз жерге биз складды куруп атабыз. Эми бүт баары бул мамлекеттин ушул театрдын кызыкчылыгы деп курулуп атат да. А биздин мэрия алып туруп сатып атат патыратып буну. Бүгүнкү күнү мына бул биздин эмеге чейин сатылып атат. Арыкка чейин. А биздин аркасында биздин бул жерге багып эккенбиз. Көрүктөндүргөнбүз бул жактарды. А бул бүгүн менчикке сатылат экен дагы бул жерге алар үйлөрдү куруш керек эмес. Биз ушуну мындай Жалал-Абадтын эли билсин деп эле атабыз. Соттон биз акыйкатты тапканыбыз жок. Себеби бул кишинин айтуусунда шаардык сотко дагы, жогорку сотко дагы бир эле судья катышып атат да. Ал андай укук болбош керек соттордо. А биз жогорку сотко баргандан мен өзүм да кошо бардым жогорку сотко. Бул жер тууралуу жогорку сотто бирөө сөз болгон жок. Мөөнөтүн өткөзүп жүргенсиңер деген шылтоо менен эле областтын соттун чечимин ушундай калтырып коюшту да. Бизге бир суроо да берилген жок ал жерде. Жөн эле барганыбыз эме болуп эле келдик да. Анан айтып атабыз, соттун акыйкат эмеси жок болуп атат. Ошон үчүн биз мына баардык органдарга, Садыр Нуркожоевичке жаздык, Акылбек Жапаровго жаздык, Камчы Кыдыршаевичке жаздык, Курманкул Зулушка бүт баарына кат жазылды. Андан сырткары жанагы жогорку кеңештин жанагы фракциялардын лидерлерине да кат жазылды да. Эми бул прокуратурага дагы жазылыш керек. Дагы ушундай акыйкат чечим чыкпай калбасын деп биз атайын кече ушундай айтканбыз. Мындай элге, Жалал-Абадтын элине билгизип коелучу. Болгону бир ушу маданий очо козголсо ушулда сатылып кетпесин. Башка элдин баары бир көңүл ача турган жери деле жок депчи. Эми негизи мындай караганда мен ишти тапшырып кеткен адаммын. Мен барып алып колумду шилтеп койсом деле болот болчу да. Жатып алсам болот болчу. Просто мына бул заборду театрдын кызматкерлери курган. Биз жана тендер жарыялап миллиондоп акча эме кылган эмеспиз.
бүгүнкү баягы бийликтин башында тургандарга ушундай жакшы эме да, мисалы үчүн сен ошолорго доля чыгарып берсең сага тендерге коюп акча бөлүп берет, эме кылбасаң жок. Биз мынаны театрдын кызматкерлери курган. Ар бир артист кышташып фундамент куюп курушкан. Мен ошолордун мындай эмгегин ошолорго күйүп атам да. Сот качан болду эле? Жогорку сот. Сот 3 февралда жогорку сот болду да. Барпы театрынын жамааты мындай чечимге нааразы. Алар тарыхый жана маданий имараттар корголушу керек деген пикирде. Мындан улам жамаат театрдын артындагы жерлер мыйзамсыз сатылганын, учурда турган кошумча курулуштар бузулбого тийиштигин белгилеп, кала башчысына кайрылышты. Мэрияда тараптуу жыйын өтүп, маселени эки тарапка тең зыян келбегидей аракеттер менен чечүүгө тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилди. Сотко берилишкен, соттон булар утулуп калышкан. Булардын куруп алган забору мыйзамсыз деп сот таап, муну сноско берген да. Анан булар мага нааразы болуп кайрылышканда, сот ушундай чечим кабыл алып койду. На самом деле биздики туура биз бузбайбыз заборду депчи. Анан булардын деле өздөрүнүн мээнети кеткен, акчасы кеткен, убактысы кеткен дегендей. Мен азыр бүгүнкү күнү бардыгын чакырдым. Кадастрды, архитектураны, биздин комустун башчысы, юристтерди, сотко катышып келген балдарын кошо. Анан бүгүнкү күндө жыйынтык 1 айлык срок алышты жетекчилер. 1 айдын ичинде Барпы театрынын забору калып, биз аркага 2 метр 80 сантиметр арка жакта мурун 2008 жылы сатылып кеткен экен да муниципалдык жерлер. Ошолордун жетекчилери менен сүйлөшүп, аркага жылдырып берүү жагын мен азыр колго алдым да. Анан Кудай буйруса, булардыкы деле бузулбайт, алар менен сүйлөшүп калсак, алардыкы деле мыйзамдуу жолду таап туруп, ушул маселени чечип берүүгө мен ортого туруп бердим да. Жалал-Абад облустук Барпы Алыкулов атындагы театрда учурда 70-тен ашык кызматкер эмгектенет. Алар алдыдагы чечим театрдын пайдасына кабыл алынбаса, жогорку бийлик өкүлдөрүнө да даттанмай болушту. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.